Клубду негизинен элдик футбол клуб деп башынан ачканбыз. Топу жеңди жана Азамат Өмүралиев ашатеги гол. Эсеп 1-0. Сезондун аягына чейин чоң мындай интрига болду да. Нурбаткен дебюттук эле сезондо чемпион болуп кетеби деген. На шаг вот сейчас возможно удар, гол! Гол забивает Нурбаткен. Башында ошол бир 4-5 айдын ичинде жаңы сезон ачылганда Нурбаткен керек болсо биринчи строчкада турбады. Так, на штрафную и гол! Гол в раздевалку! Нурбаткен гол киргизсе, ошол жерден бийлешип, бири-биринин көңүлдөрүн көтөргүзүп. Кайрадан экинчиден менен гол! Нурбаткен командасы эсеп сандарын теңеп койду. Нурбаткен оюндары өтө жакшы болчу. 2018-жылы улуттук лигасын жаңыдан баштаганына карабай, өз футбол Баткендин өз футбол күйөрмандарын ушул стадиондо кубантып, жакшы жеңиштерди алып келип аткан да Нурбаткен. Анан ушинтип жакшы жеңиштерди алып келип атып, 2021-жылы улуттук лигада ушул юг зонасында чемпион болуп, анан ушу финалда ойноп, жогорку лигага өзүнүн эмгеги менен чыкты десем болот да. Нурбаткен футболдук клубуну биринчи жолу ошол жанагы биринчи дивизионго чыкпады беле. Ошону билип калдым. WhatsApp'тан келди, анан Facebook'тан чыкты. Мындай сенсация болуп кетти да. Баткенден башка команда жок болчу. Анан ушундай биринчи дивизионго чыгыпты дегенде сразу эле мындай жагымдуу шок болду да. Клубду негизинен элдик футбол клуб деп башынан ачканбыз. Нурбаткен футбол командасында башында аябай күчтүү оюнчулар келип ойнады. Но Ташкенттен балдар келди, Бухарадан келди, Өзбекстандан. Анан Африканын Гана өлкөсүнөн дагы футболчулар келип ойноду. Эл бир нерсе менен алаксыганга футбол деле жакшы түрткү болот экен да. Бир тарс-турс деген үндөрдөн башка нерседен дагы бала чакасы менен, үй бүлөсү менен келип, ушул стадиондо тынч отуруп, футболго берилип, футбол көрсө. Азыр биз мына Баткен шаарында чек айылында өзүм турам. Бирок мына чек арада жашаган кишилерге өтө кыйын. Тарс десе жүрөгү түшүп калат. Мен ойлодум эле ушул футбол аркылуу биздин мамлекетибизге, биздин өкмөткө көпүрө боломбу депчи. Андай көрмандар бар, ушул эмеден отургучтардан отуруп алып, биз Нурбаткен гол киргизсе, ошол жерден бийлешип, бири-биринин көңүлдөрүн көтөргүзүп, алар бийлесе, калган баардык көрмандардын көңүлү көтөрүлүп, туруп бийлебеген эмелер бар да. Көрмандар. Якта Бишкекке келсе, Бишкектеги колдоочулар стадионго чейин барып атып, керек болсо беттерине чейин краскаларды шоп, байрактарды алып алып, Нурбаткендин байрактарын. Башында мына Нурбаткен жогорку лигада ойноп атканда өтө сонун кетип атты. Мисалы стадионубуз толуп атты, күйөрмандар толуп атты, балдар конокто ойногондо утуп келишти, үйдөгү оюндарды утуп келип атты. Жанагы Инстаграмда кымыз кежиби бир эме бар, жанагындай карикатуралар менен чыгарат. Абдышатан утту, теге Нефчини утту, Алайды утту, андан кийин Дордойго келгенде жанагындай көргөзүп турду да. Бир кылычын алыпчы, азыр Дордойдун дагы башын алат деген сыяктуу болупчу. Мындай өтө толкундануу менен кабыл алдык да.
Мен эсимде, сезон башталганда Нурбаткен лидер болчу. Чемпионаттын лидери болду Премьер лигада. Бир топко чейин. Сезондун аягына чейин чоң мындай интрига болду да. Нурбаткен дебюттук эле сезондо чемпион болуп кетеби деген дагы. Анткени турнирдик жадвалды карай турган болсок, алар лидер болуп көпкө чейин сактап келди. Эми Баткенде жашагандан кийин, Нурбаткен командасы түзүлгөндөн кийин сөз колдойбуз да. Ушундай оюндар өтүп атты бул жерде. Ушулар келип болить этип аттык. Ошол эле азыркы учурдагы командалардан баары менен утулуп, бир гана Дордойдон утулуп калып турбуз. Калган командалардын баарын утуп турбуз. Үйдө, конокто, ар кандай учурларда. Финансы жакка келип такалды, башка бүт эле азыр деле көзүнөн оту жанып турган балдар бар, ойнойм деген. Бир эле ошол финансы эле чечип калат экен футболду. Маселенин себеби эмнеде? Финансылык стабилдүүлүк жок биздин спорт индустрияда. Бизде спортту мен айтат элем, жеке пикирим боюнча бизде бул благотворительность десек болот. Только акча куясың, бирок кайра алыш өтө оор. Ал эми кандай болуш керек, идеалдуу түрдө? Коммерция. Профессионалдык футбол бул бизнес. Командалар бизде акча таппайт. Эгерде бизде командалар акча таба баштаса, инвесторлор да болот. Футбол бул дүйнө жүзүндө эч ак эле бизнеске айланган. Биз ошол бизнес модель өтө албай атабыз. Орточо эсептенен 20-25 миллион сом чыгым кетет. Бир жылдык футболчулардын эмгек акысы, жатаканасы, тамак ашы, кыскасы бүт чыгымдар 20-25 миллион, даже 30-га чейин барат. Ошол акчаны Баткендин шартында табуу өтө кыйын. Аларды багат күндө 3 мал тамак берет, айлыгы бар. Анан ошолордун баардыгын көтөрүш аябай кыйын болгондуктан биз да аракетти кылып аттык, жакшы элечи. Мисалы мына Баткенде араба түртүп жүргөн 1-2 футболго кызыккан кишилер бар. Ошолор келип, мына биз ушул Нурбаткен жоюлуп кетпесин деп келип 500 сомдон 1000 сом берип атты. Бирок мен айттым, сиздердин жөн эле келип көрүп кетиңиздер, сиздердин. Ушуну бир алып кой, албасаң биз капа болобуз деп кайра айтып алдыртты. Ошол мен үчүн мындай толкундануу менен кабыл алдым да. Себеп араба түртүп жүргөн кишилер берки чиновниктерге караганда, акчасы бар кишилерге караганда жүрөгү таза болот экен да, бул спортту сүйөт экен. Биз үмүт кылган кишилер акча бербей, жардам бербей. Биз үмүт кылбаган, биз ойлобогон кишилер жардам берди. Дүйнөнүн бүт эле 4 бурчунан келип атты жардамдар. Южный Кореяда, биздин ошол Кыргызстандын мигранттары каякта көп, Россияда көп, Америкада көп, Южный Кореяда көп. Ошолордон бери келип атты жардамдар. Биздин Нурбаткендин көрөрмандарына ыраазычылык билдирбей кетиш өзү болбой калат го. Телеграмдан бир группа ачып алып, ай сайын аякка кимдин колунан канча келсе, именно Нурбаткен футбол клубунун финанс жагынан жардам берели деп 1000 сом жардам берчү, 1000 сомдон 100 сом берчү, 100 сом, 10 000 берген 10 000 сомдон. Чет мамлекетте биз иштеп жүргөн мигранттарыбыз, ишкерлерибиз, бизнесмендерибиз дагы колдообуз, ырчылар. Элдин күчү менен топтолгон клуб экен. Ушул эл үчүн ойногон жигиттер экен. Сиздерге да чын жүрөмдөн ийгилик кылайм. Эч кандай спонсору жок. Ушул элдин батасы менен жакшы ийгиликтерге жетишип атыптыр. Баткендиктер биз силер мененбиз. Кыргызстандын жүрөгү болгон Баткенден чыккан элдик Нур Баткен командасына ийгилик каалайм алдыдагы оюндарына. Алга. Бизде өтө күчтүү балдар бар, бирок чындыгында азыркы учурда мындай договор түзүп башка бир немелерде ойношуп атат. Өздөрү мындай формасын жоготпош үчүн, бирок ушул балдарды бир жакшылап бир колдогонго, бир жакшы биз мындай Баткен элинде суранат элек да, мындай жакшы бир спонсорлор болсо, ушул Нур Баткенди кайрадан дагы бир колдоп чыгарып, ушул лигагачы. Мындай футболдук клубтар албетте Баткенге керек. Себеби бул да жаштардын мындай кызыгуусу, спорт бар жерде оору аз деп коет да. Футболго болгон
мындайча айтканда сүйүүм азыр дагы өчө элек. Ошол 2018-жылкы энергиям азыр деле турат. Бир гана максатым кандай кылганда каржы булактарын табам, кандай кылганда инфраструктура ошол спорт аянтчаларын түзөм, кандай кылганда тренерлерди күчтүү грамотный тренерлерди табам, калыстарды окутам. Ушундай маселелерди мен алекмин да. Эмки жылга улуттук лигага ошол жаштардан 2006, 2005, 2007-жылкы балдардан составты түзүп, кичинекей балдарга көбүрөөк басым жасайлы деп атабыз. Ошол балдарды туруктуу кармап 1 жыл улуттук лигада жакшы ойноп, эгерде чемпион болсо жана эле айткандай, жогорку лиганын акыркы командасы менен, акыркы орунду алган командасы менен улуттук лиганын чемпионун беттештиребиз. Эгерде утса, 2 оюндун жыйынтыгы менен. Кудай буйрса 2025-ке Кыргызстандын ичинде Кыргыз премьер-лигасына коюуга даярбыз. Региондо футбол болбосо, берки футбол, жалпы биздин футбол болуп, улуттук курама деген эмне? Улуттук курама бул Кыргызстандын атынан чыкчу эл аралык беттештикке катышчу команда. Ал кантип түптөлөт, кандай топтолот? Ар бир региондон бизде эң мыкты оюнчулар илгери келип эң мыктылар ойнойт да. Эгерде бизде региондор жок болсо, улуттук курамага кимди алабыз, кимди чакырабыз? Гол! Забивает Нурбаткен!